Саламатсыңарбы балдар. Бөлчөктөрдү салыштырабыз. Демек, бөлчөктөрдү салыштырганда силерге эң жөнөкөй атмасын көргөзөм. Ошондо кайчылаш көбөйтүү болот да. Могу 2-ни алабыз дагы, бул 2-ге көбөйтөбүз, 4 болот. 3-тү алабыз да, 1-ге көбөйтөбүз, 3 болот. Кайсынысы чоң? 4 чоң белгилүү, демек, бул жак чоң болот экен мына. Эң оңой чыгаруу ушундай экен балдар. 7-ни 3-кө көбөйтөм, 21. 4-тү 4-кө көбөйтөм, 16. Демек, оң тарап чоң. 16-ны 2-ге көбөйтсөм 32 болот. 19-ду 5-ке көбөйтсөм 95 болот. 9 жерде 3 27, 7 жерде 2 14. Демек, бул жак чоң, бул жак чоң. Демек, бул бөлчөк чоң, бул бөлчөк чоң болуп эсептелинет экен. Так, улантабыз. 6-ны 11-ге көбөйтө турган болсом 66 болот. 13-тү 5-ке көбөйтсөм, так, 65 болот экен. Демек, бул жак чоң болот экен. 3-тү 7-ге көбөйтсөм 21 болот. 12-ни 2-ге көбөйтсөм 24. Демек, бул жак чоң. Оңойлуу экен балдар. 6 жерде 2 12, 3 жерде 5 15. Демек, бул жак чоң. 19-ду 3-кө көбөйтсөк 8 жерде 5 40 болот. 27 30 57 болот экен. Демек, бул жак чоң болуп калат экен. Муну мындай көбөйтөбүз. 44 анан 8 жерде 3 24. Демек, бул жак чоң болот экен. Мына силер менен үйрөндүк. Эми бүтүндөрү болуп калса эмне кылабыз? Эң биринчи бүтүндөр болсо, бүтүндөрдү салыштырабыз. 4 чоңбу же 5 чоңбу? 5 чоң. Бөлчөктөрүн караганда дурус бөлчөк болсо, дурус бөлчөк деген алымы бөлүмүнөн кичинекей болот, ошол дурус бөлчөк. Буруш бөлчөк болсо, алымы чоң болот. Демек, бул башы чоң болсо, куйругу, демек денеси полностью чоң деген сөз. 5 чоңбу, демек бул жак чоң. Бул жерди салыштырыш үчүн муну дагы буруш бөлчөккө айландырып алалы. Ошондо 3 жерде 2 6 8, ошондо 3-төн 8 болуп калат экен. Бул 6-дан 8 болуп калат экен. 8 жерде 3 24, 6 жерде 8 48. Демек, бул жак чоң экен. Бул жерлерди карай турган болсок, мына 3 менен 3 барабар, экөөнүн чийип салсак болот. Анан 9-дан 7 чоңбу же 3-төн 2 чоңбу? Муну билебиз кайра эле чыгарганда. Ошондо 9-дан 7, анан 3-төн 2 дейт. 9 жерде 2, 8, 7 жерде 3 21. Демек, бул жак чоң болот экен. Мына ушинтип эле чыгарабыз балдар. Сөзсүз бул астын үстүнө көбөйтөсүңөр, мына астын үстүнө көбөйтөсүңөр. Ошого көңүл бургула. Силер менен биз бөлчөктөр темасынын бардык эсептерин талдап өттүк. Кийинки сабакта Кудай буйрса ондук бөлчөктөргө киришет экенбиз. Ал эми силер бардык темаларды жакшылап кайталагыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.